Юстиция министринин орун басары жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Борбор Азиядагы баңгиликтин алдын алуу программасынын башчысы Эрнес Рабиоло жана Евро биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн программалык менеджери Касимо Ламберти менен жолугушту. Тараптар Кыргызстандагы жабык мекемелерде банк затын жайылтпоо максатында ишке ашкан КАДАП 7 программасын талкуулашты. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы бул программанын алкагында эл аралык уюмдардын жардамы менен баңгиликтин жана ВИЧ-СПИДтин таралышы баңгиликке байланыштуу соттолгондорду дарылоонун жана калыбына келтирүүнүн ар кандай ыкмалары киргизилгенин белгиледи. Абак жайларында алкоголдон жана банк заттардан арылуу үчүн Атлантис реабилитациялоо борборлору түзүлгөн. Программа химиялык жактан көз каранды адамдарды дарылоонун Миннесота моделине негизделген. Ошондой эле бейтаптарды социалдык жактан колдоо, социалдык кызматкерлерди бейтаптар менен иштөөгө үйрөтүү жагын камтыйт. Таза аймактар жана Атлантис калыбына келтирүү борборлору Евро биримдиктин каржылоосунда КАДАПтын мурдагы фазаларында түзөтүү мекемелерге киргизилген. Соттолгондор менен нарколог, дарыгерлер, социалдык кызматкерлер жана психологдор иш алып барат. Ушулардын жардамы менен биз мекемелерде 2 таза зонаны курдук. Ал жерде банк заттан баш тарткан соттолгондор өздөрүнүн психологиялык реабилитациялык курсун өтүп жатат. Бул курстун негизги максаты бул дары дармекси жок адам менен профилактикалык психологиялык иштерди жүргүзүү менен аларды банк заттардан баш тарттыруу болот. Мына биз бүгүнкү жолугушууда ушул негизги маселелердин бири ушул багытта андан аркадагы кызматташтыкты өнүктүрүү. Пенитенциарный системада адамдар наказание алып түшкөндө наркотик боюнча алар эми өздөрүн жакшы алып, ошо наркотикти өздөрү употреблять кылбайт деп ушу акырындап чистый зонага кетишет. Болду, ушул чистый зонада бул осужденелер өздөрүн уже жакшы алып барып, ошо наркотиктерден алыс болуп, кайра обществого татынакай болуп кошулуп, татынакай болуп келип жашап кетиш керек болот да.